Чыңгыз Айтматов эмнеден көз жумган? Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов бүгүн 12 декабрда көзү тирүү болгондо 94 жашка чыкмак. Ал мындан 14 жыл мурун каза тапкан. Алгач 2008-жылы май айында Татарстанда өзү тууралуу тартылып жаткан кылымга Тетекүн даректүү тасмасына түшүп жаткан учурда бөйрөгү кармап, ошол жактагы республикалык ооруканага жаткырылат. Москвалык дарыгерлер Чыңгыз Айтматовго септикалык шок, эки тараптуу пневмония жана бөйрөктүн ишинин кескин начарлашы деген диагноз коюшкан. Жазуучу бир нече күндөн кийин Германиянын Нюрнберг клиникасына жеткирилген. Бирок жазуучунун өмүрүн чет элдик ак халатчандар да сактай алган эмес. Алар оор пневмония деген жыйынтыкка келишкен. Ошентип дүйнө эли 10-июнда Опол тоодо жоотууга учураган. Айтматовдун сөөгү Ата бейит көрүстөнүнө коюлган.